Кайсы цифрда төрөлгөндөр күчтүү болот, кайсы цифра күчтүү негизинде ошо тогуз цифранын арасынан? Бардыгы күчтүү. Эгерде өзүнүн нугунда же өзүнүн жолунда же койгон максаты так болуп кетип жаткан болсо, көпчүлүк учурда биз биз коомдо жашайбыз азыр, бияка кайрыла беребиз. Алам, берем, ичем, жейм менен жашаган үчүн материалдык дүйнөгө көз каранды кылып, биздин программада ушундай басылып турат да. Мынтиш керек, антиш керек, алыш керек, кылыш керек, эл катары жашаш керек деп атып, менин нукура өзүмдү таппай калып жатам да. А 1-9 чейинки сандын биз оң жана терс сапаттарын көрүп жатабыз. Плюс минусун карайбыз да. Көпчүлүк учурда биз минустабыз. Эмне үчүн дегенде бизде күнөөлүүлөр бар, карыз бар, ишенимдер бар, жалпоолук бар, күнөөлүүлөр бар, кечире албайм деген нерселер бар да. Бул менин азыркы турган абалым. Ошол абалдан чыгуу жолдору бар. А чыныгы 1-9 чейинки сандын ар биринин керемет сапаттары бар. Ар биринин жолу бар, багыты бар. Ошол багытын коюп туруп эле өзүнө ишенип, денеси менен, андан кийин гана ою менен иш кылып баштаганда бүт бардыгы жеңил келет. Эң биринчи ички дүйнөң менен анан сезимиңди кошуп туруп, кабылдоолоруңду жылдырып туруп, сени калыптанып калган кулк мүнөзүңдү четке жылдырып туруп анан иш кылганда гана бул өзүн табат да. Чыныгы жолго түшөт. Мисалы мындай да, ийгиликтүүлөрдүн баары эле ийгиликтүү болуп төрөлгөн эмес. Алар артыкчылык сапаттары менен кемчилик сапаттарын көргөзбөй ийгиликке чыгышкан, аракеттенип. Биз дагы ошол нерсени жасашыбыз керек. Ошондо гана ийгиликти жарата алабыз. Ошондо гана жемиштүү же болбосо өзүмдүн жан дүйнөмдүн же болбосо жараткандын тапшырмасын аткарган болобуз. Мисалы үчүн мен өзүм жөнүндө билгим келсе, өзүмдүн атым, цифрам, миссиям, мен ошолорду билсем, мага кандай жардам болот? Адам андан эмне табат? Сознание, подсознание деп атпайбы? Ушул нерсенин ичинде биз өзүбүздү табышыбыз керек. Сандар бизге ушул жерден жардамга келет. Ошо азыркы сиздикинде болгон суроолорго жооп алам десеңиз, 700-01-01-81 номерине жазыңыз, консультация алыңыз, мини разбор алыңыз 600 сомго. Сиз кичине түшүнүк алып аласыз да. Мен билемдиктен кечишибиз керек. Анткени азыр биз ойлоп алдык, мен 2000, 1000 ошо менен тагдырым чечилип атат депчи. Жок, андай эмес. Тереңирээк карашыбыз керек да.